Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдында Икрамжан Илмияновдун тарапташтары чогулду. Анын бүгүн шаардык сотто баш коргоо чарасы каралды. Атамбаевдин мурунку шопурун жактап актап келген адамдардын саны 50-гө чамалады. Келген адамдар алыскы Баткенден келишкен. Бишкек шаардык соту Икрамжан Илмияновду биринчи инстанцияда чыгарылган чечимин өзгөртпөстөн күчүндө калтырды. Анын адвокаты Сергей Слесарев журналисттерге Илмияновду камоого эч негиз жок экенин билдирди. Эскерте кетсек, 18 октябрда 1 май райондук соту Илмияновду камоо боюнча сыртынан өкүм чыгарган. 20 октябрда Икрамжан Илмиянов Россияда кармалып Бишкек шаарына алынып келинген. Анын жактоочусу Сергей Слесаревдун айтымында Икрамжан Илмиянов кылмыш жаза кодексинин 166 беренесинин негизинде алдамчылык боюнча айыпталууда. Илмиянова Икрамжана Сатаровича на постановление Первомайского районного суда города Бишкек о признании законным задержания Илмиянова и содержанием в ГКНБ, в СИЗО ГКНБ до 28 ноября 2018 года. Вот это постановление мы обжаловали в Бишкекский городской суд. Сегодня его судебная коллегия рассмотрела в закрытом судебном заседании. КСДПдагы тиреш эми ал партиядан чыккан президенттердин ортосунда дагы курчуй баштады. КСДП кече эле Илмиянов алды деген акча боюнча Сооронбай Жээнбеков жооп берсин деп жарыя кылды эле. Учурдагы бийликтин депутаттары жылуулук электро борборундагы болгон авариянын чоо жайын териштирүү боюнча жыйын өткөрүп, буга жооп кылгандай болду. Партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн. Ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каржылык маселелерди президенттикке талапкер жана анын штабы чечкен. КСДПнын штабка жана шайлоо фондуна эч кандай тиешеси жок. Партия акчаны алган эмес. Финансылык документтердин баары талапкердин штабы менен БШКда болгон. Ошондуктан КСДП бардык суроолор боюнча мурунку президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков менен анын штабына же БШКга кайрылууну сунуш кылат. Көрүүлүү айтса болот. Мына быйыл жабылыптыр. Это приятно. А почему до этого не закрыли? Оңой эле нерсе мына крышалар жабылып атат. Жылуулук электро борборундагы авария Атамбаев өлкөнү башкарып турган учурда болуп, жана бул жерде кылмыш иши катталды деп ага тиешелүүлөр азыр абакта отурушат. Жана ошондой эле бул кылмыш ишине Атамбаевдин дагы түздөн түз тиешеси бар. Буга жоопко тартылыш керек деген пикирлер айтылып, далилдери так көрүнүп турса дагы прокуратура буга кылмыш ишин козгоодон коркоктук кылууда, дейт депутат Исхак Масалиев. Кылмыштын белгилери бар. Ал эми жоопкерчиликти бул сот гана чечет. Бирок иш аракеттерин карап туруп баа бергенге прокуратуранын толук эле мүмкүнчүлүгү бар. Бирок саясий эрк жетпей атат. Дал ушул жылуулук электро борборундагы маселе эки президенттин ортосундагы тирешти күчөтүүгө өбөлгө болууда. Мындай көрүнүш мурдагы деле практикада болуп келген. А бирок учурдагы тиреш боюнча эл өкүлдөрү төмөнкүлөрдү айтышты. Бул экөө личностный өздөрүнүн личностный мамилесини бул мамлекетке таасир этип турган саясатка аралаштыруудан качети жок. Себеби дегенде бул эч кандай таасир этпеш керек да, экөөнүн мамилеси саясатта же мамлекеттин келечегине таасир этпеш керек. Ошондуктан мен айткым келет, экөө мурдатан бери дос болгон кандай чечип алышат, бирок мамлекеттин кызыкчылыгын аны колдонбошубуз керек да. Сооронбай Шарипович өзүнүн ишин аткарып атат. Ал президент эски команда бир албастык болуп атабы, бир баягы анын кол астында адам катары болбой калган үчүн алар баягы күйүп атышат да. Ошондуктан мен буну айткым келет. Экс-президент Алмаз Шаршенович Атамбаев өзүнүн экс-президенттигин жасаш керек. Баарын токтотуш керек дагы, бүт баягы өзүнүн калыбына келтириш. Мындай жагдайды КСДПдан чыккан президенттер ымалага келишип тынчтандырабы же тескерисинче чоң саясий бурулушка алып келишеби азырынча белгисиз. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы унаа каражаттарын каттоо департаменти психикалык жактан жабыркаган жарандарга айдоочулук күбөлүк берип келишкен. Бул тууралуу маалымат жыйында жемкорлукка каршы аракет кылуу жана көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын прокурору Чыңгыз Айдаров билдирди. Анын айтымында текшерүү маалында эреже бузуулар аныкталган. 20 кылмыш иши козголду. Ал кошумчалагандай прокуратура автомектептерде окуткандыгы тууралуу күбөлүктөрдү мыйзамсыз берип келишкен. Автомектептерде жана лицейлерде лицензиясынын мөөнөтү өтүп кетсе деле күбөлүк берип келишкен. Бул фактылар боюнча кылмыш иши козголду, деди Чыңгыз Айдаров. В ходе же проверки Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава выявлены, конечно, вопиющие случаи, когда
водительские удостоверения выдавались лицам, которые были лишены такого права решениями судов, а также лицам, которые страдают определенными психическими расстройствами, заболеваниями, и которым также не подлежит выдача водительского удостоверения. По итогам данных проверок возбуждено 20 уголовных дел, которые частично расследуются, частично уже направлены в суд и находятся на стадии рассмотрения суда. В части автошкол, профтехлицеев также в ходе вот этих проверок выявлены случаи, когда, несмотря на просроченные лицензии, выдавались свидетельства о прохождении обучения, и на основании этих свидетельств в дальнейшем выдавались водительские права. В данном направлении также возбуждено 4 уголовных дела, которые также расследованы и направлены в суд. Кызылча илдетинен 6 айлык наристе чарчап калды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишенапызовна Спутник агенттигинде өткөн Кыргыз Республикасында кызылча оорусу күч алды деген аталыштагы маалымат жыйынында билдирди. Анын билдиргенине караганда, чарчап калган наристе 6 айлык болчу. Ымыркайдын башка дагы илдеттери болгон. Анын дем алуу органдары жабыркап, андан ары пневмонияга өтүп кеткен. Ошондуктан ата-энелерге балдарыңардын өз убагында эмдеткиле деп сунуштар элем, деди Ишенапызовна. Адис кошумчалагандай, быйыл январь-октябрь айларында 500 адам кызылчага кабылган. Анын ичинен 48% 1 жашка чыга элек балдар. Ооругандардын 300-ü Бишкекте болсо, 100-ü Чүй облусунун тургундар экендиги маалым болду. Албетте, азыркы күндө өз ишин сүйгөн мыкты кесипкөй адистердин болгону коомчулукту кубантат. Айлык маянанын аздыгына карабай өз ишин так аткарып элдерге жардам берип келген үй бүлөлүк дарыгер Тынара Сулайманова Бишкектин номер 8-үй бүлөлүк медициналык борбордо эмгектенип келет. Кичине кээ бирлер ушундай кыйналасың да, айткың келет, кимге айтасың. Баягы жумушту жакшы көрөбүз. Кыйналсак деле иштеп атабыз. Акча келгенде эле биз тарынып эле биз мамлекетке, анан кайра эле баягы жумушту иштей беребиз. Скорый деген түнү менен иштечүбүз. Эртемен келгенде больнойду да билбей каласың, көрбөй каласың. Бала чакам жакшы, кичинекей, аябай кыйналдым. Анан бияка келдим, жалгыз участок, анын үстүнө семейный болгон да биякта. Ошону жакшы көрүп келгем. Келип, үйрөнүп, чоңдорду да лечение жасап, кичинекейди да баарын карап, жакшы болчу. Бирок ошондо деле айлык 500 сом болчу. 500 сом менен баштаганбыз. Акырын көбөйттү. Эң башында киргенде 100 сом алчумун. Анан дагы 4 участок иштегенде мен тиги 14-чү эмеде иштем, ЦЦМде. Ал ЦЦМде жалгыз иштечүмүн.